эгемендүүлүк күнү быйыл Ош шаарында өтөт. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, биз сиздерге шаарда болуучу маданий спорттук иш-чаралардын тизмеги менен тааныштырабыз. Биз турган бул жер Алымбек Таткай этнографиялык комплекси. Эртең мененки саат 10:00-дө Кыргыз Республикасынын Желек сауынын расмий ачылыш аземи өтөт. 31 август саат 10:30-дан баштап Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик жана саясий ишмер Насердин Исановдун 80 жылдыгына карата эстелигинин расмий ачылыш аземи. Ошондой эле илимий практикалык конференция өтөт. 31 август саат 11:00-дө Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош бөлүмү тарабынан Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль драм театрынын оң тарабында тарыхта калган элестер деген парктын ачылышы жана дал ушул жерде Ата журт ажары деген парктын ачылышы өтөт. 30 август күнү кечки саат 6-да, 31 август саат 4-тө Ош улуттук драма театрында акын, ойчул, тарыхчы Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына арналган 16-чы эл аралык айтыш 2023 кыргыз-казак төкмө акындарынын кош байге айтыш өтөт. Ленин проспектисинде Түштүк базары көргөзмө жарманкеси жана Алтын туурум ата журтум аталышындагы маданий кароо сынактары өткөрүлөт. Сүйүнбаев атындагы Ош борбордук стадионунда 27 августтан 31 августка чейин таяк тартыш, белбоо күрөшү, алыш күрөшү, ордо, улуу көчмөндөр күрөшү сыяктуу спорттук мелдештер өткөрүлөт. Ош шаарынын борбордук аянтында 31 август күнү саат 11-ден кечки 5-ке чейин облустук филармониянын солисттери тарабынан концерттик программа тартууланат. Ал эми кечки саат 9-дан түнкү 12-ге чейин искусство чеберлери эстрада жылдыздарынын коштоосунда гала концерт болот. 25 августтан 31 августка чейин күн сайын Төлөйкөн ат майданында Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу жана улуттук оюндар боюнча мелдештер өткөрүлөт.